Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыңыздарга салам. Сиздер менен көрүшүп отурганыңызга абдан кубанычтабыз. Буюрса, бүгүн Беш бармак аттуу кино тасманын ачылышына барабыз. Ал жакка келген жылдыздардан ар кандай суроолорду берип, сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет кылабыз. Ал эми мындан ары биздин YouTube каналыбыз жандуу иштеп баштайт. Жаңы пранктар, жаңы тамашалар, жаңы долбоорлор менен сиздерди сүйүндүрөбүз. Андыктан биздин каналда болуп, достор, бул жака катталып, комментарий жана лайк басканды унутпай, алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз баштадык. Денсаулыктарыңыз жакшы? Сен интервью аласың да. Жиндидей болупчу. Экөөбүз чогуу кино көрөт экенбиз деп ойлогом да. Чогуу кинода көрөбүз, интервью да алайын деп атам сизденчи. Мына бош убакытта пайдаланып. Кандай жүрөсүз? Сонунда. Иштериңиз жакшыбы? Иштерим жакшы, буюрса акырындан кылып атабыз. Рахмат дейли. Тамаша. Бүгүн кандай кино күтүп атабыз? Беш бармак дейт, мындай комедия жанрында экен. Окшойт, Комедия жанрында жакшы фильм болду деп ойлойбуз. Сценарийди окуп атканда аябай күлгөнбүз, аткарып атканда да жыргаганбыз. Анан бирок общий картина кандай болду көрө элекпиз да. Анан азыр мага аябай кызык болуп атат. Анан бир аз уялып атам, өзүмдүн ролумун, мындай ролду биринчи жолу аткарып атам. Эмне болгон роль сиздики? Мындай ойсоке кыздын ролу окшойт мен трейлерден көрүп. Ойсоке, жеңил ойлуу, ойноштун ролу окуп аткан. Эч кимге айтпай, Эч кимге айтпайбыз, унчукпай эле ушул жерин тийтетирипчи. О деген жерден эле. Назире жанан дагы бир суроо, президенттик шайлоо болуп атпайбы? Анан президенттик талапкерлер аябай көп. Алардын арасынан сизге мындай мүмкүнчүлүк берсе, сизде башка вариант жок, ошолордун бирөөсүнө турмушка чыгышыңыз керек да. Кимисине турмушка чыкмаксыз? Кимиси красавчик, кимиси мындай идеалдуу бурака. Кудайым анда окутканда. Айман Кайшенов аябай жакты. Эмнеси жакты? Интервью алганда адамгерчилик. Мен Кыргызстанда мындай көп эле киши менен барлашам, бирок руханий жакта мынча өнүккөн, жетилген адам көргөн эмесмин. Ошол эркек катары караган жокмун, бирок адамгерчилиги ушундай бийик болгондугунан, балким башка эркек табылбосо ошол эркекке тиймек. Аймен байкенин номери бар да сизде? Ооба. Жакшы. Не кылайын, окуп аткан. 辛苦是法平平之王，你先发是干什么呀？辛苦辛苦是有，辛苦辛苦，哦 no，干嘛去呢？辛苦辛苦辛苦辛苦，非常想马卡拉。Макаля. Ну нахер. Атыңыз ким? Диана. Аз биз сүйлөшкөнүбүздү түшүндүңүзбү? Жок. Сүрөттөрдү тартып атам отчетко. Мен тартасыңбы? Арстан Алайдын бүгүнкү күндө позициясын кандай карайсыз? Я сказка жизни деген да. Жактырбайм ал адамдын позициясын. Бирок бизге жакшы позитив тартуулап күлдүрүп турган үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Эгерде сиз кайсы кандидат президент болот деп күтүп атасыз? Неме? Рахмат. Мен кең суудан болом, ошол болду. Все, көлдөн болот экен. Сценарийди ким жазды? Неге сценарийде мындай саясатта камтылган экенин байкадык. Кыргызстан 2020 жылдын, короче, окуяларынын баары камтылыптыр. Ошону ким жазды деп ошону сурап калдым. Ошол элеби? Ооба. Сценарийди биз жаздык. 6 күндө жазылган сценарий. Ничего себе, Азыр, Азирет Осмонов каналына катталгыла. Сонун канал, сонун пранктар, анан жанагы толтура нерсе бар. Саламатсызбы жеке, кандайсыз, жакшысызбы? Саламатсызбы. Денсаулыктарыңыз жакшы делик. Тамаша. Кино кандай экен? Кино абдан жакшы экен. Кандай тарбия, таалим алдың? Эмнелери жакты сага, кайсы жерлери эсиңде калды? Стриптиз билбеш керек экен түшүндүм. Урдабаш керек экен. Мындай таштайм дейм. Мындай таштайм. Короче, болуп эле аткан жашоо экен, биз азыркы убакта эле жашоочу. Бирөөбүз бийлеп акча табабыз, бирөөбүз урдап акча табабыз, бирөөбүз полковник болуп акча табабыз. Ушул эле ситуацияны чагылдырып турду. Анан аябай деле мондай чоң эмени түшүнө элекмин. Бир жумадан түшүнүп калышым мүмкүн да. Все, бир жумадан кийин сурайын сени. Кино жактыбы? Жакты. Эмнеси менен жакты?
мындай турайлычы, мен рабочий сторонамын. Ушундай жакка мен рабочий сторонам кайсы жак эми? Кайсы жак иштейт меники бет жагым? Ошол эң сага жаккан образ кимдики болду? Эң жаккан мага Кош келдиңер, биздин киного кош келдиңер. Не дейм? Сиз чындап эле кинодогудай бийлейсизби жакшы? Негизи үч мен ошо киного кошулуп келгем негизи мен. Стриптизер болуп аттым койсуз. Тамаша. Кино жаатына эле. Салам алейкум. Алейкум салам. Кино боюнча? Кино боюнча жакшы анан болуптур. негизи могу бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абал ошол кинонун ичинде камтылган, кандай камтылган, анан негизи эле бул баягы саясий абалдан да сырткары бул үй бүлөлүк абалдын негизги очогу болгон жалпы атмосфераны камтыган баягы саясий лидерлердин арасындагы болгон талаш тартыштан келип чыккан окуялардын негизги басымдуу бөлүгү кайсыл деп ойлойсуз? Мен укпай калдым суроону. Негизги эле тамашаладым. Кинодан кандай мындай? Кино жакты силерге? Эмне таасир берди? Кайсы жерлер эсиңерде калды? Билбегендер үчүн айтып коеюн, экөө кыз жигит. Качан той? Буюрса. Жана айтып атпайсызбы? Басымдуулук кылып саясат. Ошонун баары бүткөндөн кийин той. Всё. Кино боюнча. Кино боюнча кино өлө дерске болуптур. Даже ыйладың сен отуруп алып. Сен ыйладыңбы? Көп жеринен эле ыйладым окшойт. Баласын көргөзүп, аяк жагында автомобиль көтөсүн көргөндө аябай ыйлагым келип кетти. Акчаны таштап коюп кетип аткандарын. Ошо күлкүнүчтүү дагы болду. Мындай бир кызыктай эле болуп, мындай састараны карасаң, орукчан сыяктуу бир күлүп, бир ыйлап болуптур. Негизи бул жактын эмнесин жакшы көрөсүңөр? Өзүн жакшы көрөм да. Силерчи? Өзүм да. Мен кимди жакшы көрсөм? Ассаламу алейкум. Ийгилик, давайте силерге чоң рахмат. Бактылуу болгула, Давайте еще раз. Сиз калп эле көрмөксөм болуп турасыз, мен калп эле келип калам азыр. Толгонай, саламатсызбы? Здрасте. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз бул жактан интервью алып алдык делек. Ихтияр Байке, второй режиссер. Ассаламу алейкум. Второй режиссер. Бүгүнкү кинодо негедир көргөн жокпуз сизди? кичине кечигип калдым, бир 5 мүнөткө. Бирок келип отурдум, аягына чейин көрдүм. Башын айтып берип коюшту. Кандай болду кино? Башында Ай Байке. Байке да. Башында кичине түшүнбөй жаттым, себеби кечигип калдым да, бирок ордон түшүнүп баштап аягында кадимкидей ыйладым дагы, жыргадым дагы деп айтсам болот. Түшүнбөй калган үчүн ыйладым дейсиз? Анысы да бар дейм. Бирок чындыгында жалпысынан алганда аябай жакты. Негизи адам деген Эмнени түшүндүңүз мындай? Токотер жерин айтыңызчы. Эмнени алдыңыз? Сизге эң жаккан жери? азыр айтып берсем мындай спойлер болуп калышы мүмкүн да. Кызыктуу болуш үчүн Да. аша бара берейинби деле. Экинчи суроону берейин. Сиз могу кинонун ичиндеги баягы саясий окуялардын камтылышынын негизиндеги баягы саясатчылардын бүгүнкү күндөгү акыбалын ичине камтыгандыгын көргөндөн кийинки сезимдерден кийинки биздин баягы атмосфералык чувстволордун негизги чокусу кандай деп ойлойсуз? Бул тасмадан кийин кандай сезимдер болгонун азыркы учурга байланыштуу. Жок. Бул немен кинонун ичинде баягы саясий окуялардын дагы негизги максаттарын камтыган турбайбы? Ошонун негизиндеги алкагындагы асмандын 7-кабаттын 4-сүндөгү эмне үчүн? Эмне деп атасыз? Тим эле момунтуп айландырып эле келип эле жалпысынан алганда Тамашалап коеюн. Жөн эле жинде болуп атам ушундай. Толгонайга ийгилик каалайбыз. Колуңарды алып коесуңар, колуңарды алып сүйлөшүңөр. Көз келип калды достор. Көз кызганат. Бул жакка кандайсыңар? Кошуналар. Силерге кошуна болсо болобу? Калп эле кошулуп атып эмесин, сурай бергиле, тамашалап. Жок, мен деле тамашалап атам. Кошуна болсо болобу дейм. Болот. Бизге Кандай болот кошунаны тандабайтына? Ал жакта кимдер элеңер? Адилет Мерим. Адилет Мерим, Эмне силер жашоодо сүйлөшөсүңөрбү экөөңөр? Жашоодо? ооба сүйлөшөбүз. Мындай кандай? Сүйлөшүп атпайбы ошондой эле. Мен да ошону сурагам негизичи. Силер деле жашоодо сүйлөшөсүңөр? Ооба, биз да жашоодо сүйлөшүп, азыр жаңы эле сүйлөшүп атабыз. Ошо силерге да ийгилик, кошунаны тандабай өркүндөсүн, өссүн. Кино жактыбы сизге? Аябай жакшы. Ой, жакшы дейм да жакты. Көзүмө жаш болуп кетти 2 малдан. Ушундай ыйлак. Блин.
Достор, мынакей бир күндөн кийин буюрса жаңы жыл келе жатат, 2021 жыл. Андыктан бардык бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдү жана кыргыз элин жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы жумурай журтубуз, кыргыз элибизде жакшылыктар гана болсун, өлкөбүз өнүксүн, бардыгыбыздын жүзүбүздө күлкү гана болсун. Ошондой эле биздин канал менен болгон бардык көрүүчүлөрүбүздү, бардык биздин катталуучуларыбызды жаңы долбоорлор менен кубантабыз деп турабыз. Андыктан кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.